Tamağım oruйт, ангина кыйнады, жөтөлөм, көк жөтөл болуп кетти, температура түшпөйт деген эле бүгүнкү проблема. Мына ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Тапталгыла, лайк басып койгула, жакшы маек болот. Демек, эгерде жогору айтып кеткен нерселер сизде болсо, өзгөчө коклюш деп көк жөтөл болуп кете турган болсо, бул сенин иммунитетиң түштү. Иммунитет себеби эмнеден түшкө? Эң биринчи сен химия дарылардан иштең, өзгөчө антибиотиктерден иштең. Алар таасир бербейт, таасир бермек түгүл, жанагы иммунитет дегенди түшүрүп, жана жөтөлүңөрдү күчөтөт. Эми эмне кылыш керек? Чечим бар, коркпогула. Кол алдында табигый, эң зыяны жок нерселерден мен силерге ошолордон кантип арылышты үйрөтөм. Эң негизги эмне кылышыбыз керек? Мынакей антибиотикке тетиген, мындай чеснокты алып туруп, чеснокту майда кылып сыгып алабыз. Болбосо кичинекей балдарга бүгүнкү күнү мындай пияз дагы абдан жакшы жардам берип жатат. Теркадан өткөрүп, болбосо майда кылып туура алып туруп согун аласыңар. Марлиге же бирдеке алып согун алып туруп, ошо 1 чай кашык ошо дозасы болот. 1 чай кашык пияздын согун сүткө, ушунча болгон сүткө аралаштырып, ал сүткө бал кошсоңор болот. Балды да 1 чай кашык ичип туруп, эртең менен кечинде ичип турсаңар болот. Ошол жанагындай айтып аткан доза чоңдордуку болот, а жартысы жана 3 жашардан жогору балдарга берсеңер болот. 2 мал. Түшүндүк, пияз, сүт жана бал. Ошондой эле жанагы жөтөлдүн кургак жөтөл болуп, жанагы какырык чыкпай, атхар көшү катары таасир кылам десеңер, ушул эле чеснок, ушул эле пияз болгондо балдын ордуна сары май саласыңар. Ушундай чай кашыктан взрослыйлар 2 чай кашык, балдар 1 чай кашык сары май ызгыраак кылып уртта бичсеңер, жөтөлгө абдан жакшы. Көк жөтөл, бул коклюш деген көпкө чейин узарат. Ал көпкө чейин кетпей жатат. Үйүңөрдү жанагындай влажный, нымдуулукту сактагыла. Жана нымдуулук бере турган аппарат алсаңар, ал андан да жакшы. Оорубагыла, сак саламатта тургула. Ассаламу алейкум.